Салам достор, биз сиздер менен кайрадан эртең геометрия мисалдарына баштадык. Анда эмесе биринчи мисалдан башлай берели. Так, биринчи мисалда А түз сызыгы менен Б түз сызыгы параллель экен. Жана могул жерде 43 градус берилиптир жана 67 градус экен. Анда бизде А альфа бурчун табыш керек экен. Так. Биз могул жерден могул жака параллель түз сызык жүргүзүп алайлы. Бул түз сызык экөө жана мына үчөө бири-бирине параллель болсун. Так, анан 67 градус экен могул жер. Демек, могул жалпы 67 болуш керек. Башкача айтканда, эки параллель түз сызык болсо, үчүнчү кесүүсү могул бурч менен бул бурч бири-бирине барабар. Демек, бул жер 67, бул жак жалпы 67 болуш үчүн бул жерде 43 градус экен. Демек, могул бурч 24 градус. 24 градус жана 24 градус менен альфа бурчунун экөөнүн суммасы 180 барабар болуш керек. 24 плюс альфа барабар 180 болуш керек экен. Демек, альфа барабар 180ден 24-тү кемитсек, альфа барабар 156 градуска барабар. Демек, жооп 156 болот экен. Дегенде экинчи мисалыбыз. Бизде мына эки түз сызык параллель экен жана бул үч түз сызык өзүнчө параллель экен. Так, жана А, Б, С бурчтарын табышыбыз керек экен. Бизде 40-50 градус деген бурчтар берилиптир. Так. Могул жер 40 градус, демек, бул бурчтагы 40 градуска барабар. Экөө туура келүүчү бурчтар. Демек, могул жерде 40 градуска барабар жана могул жердагы 40 градуска барабар. Үчөө бири-бирине барабар. 40 градус. Так, эми бул жагы. Бул жер 50 градус экен. Демек, могул бурчубуздагы 50 градуска барабар. Жана А бурчун табыш үчүн могул жалпы 180 болуш керек. А бурчуна 50 градусты койсок, 180 градус болуш керек. Альфа барабар 180ден 50 градус кемисек, альфа бизде 130 градуска барабар экен. Так, ордуна коелу. Альфа плюс бета плюс С'ны табыш керек экен. Анын ордуна, так, бизде А 130 болду. 130 плюс Б 40 градуска барабар болду. Плюс С градус 40 градус барабар. Так, 170ке 40 болсок 210 градус болот экен. Так, кийинки мисалыбыз. А түз сызыгы менен Б түз сызыгы параллель экен. Жана X 130 150 Y градустар берилиптир. Бизде X минус Y бурчтарын табышыбыз керек экен. Так, биз биринчи мындай форманы жазып алайлы. Эки түз сызык параллель болсун жана ортосунда сынык сызыктар бар дейли. Мындай сынык сызыктар бар болсун. Могул бурчта альфа. Так, X градус алайлы. Могул жер Y градус, могул жер Z градус и могул жер T градус. Могул сынык сызыктын оң жагында бурчтар экен. Калган бир жактуу бурчтар экен. Бир жактуу бурчтардын суммасы X плюс Y плюс Z плюс T барабар канча сынык сызык бар? Бизде могул жерде 1, 2, 3. 3 сынык сызык бар экен. Канча сынык сызык болсо, ошончону 180ге көбөйткөнгө барабар деген форманы пайдаланып чыгарат экенбиз. Так, бизде жаган оң жактагы бурчтар экен, бир эле Y градусу бар экен. Ушунун оң жагындагы бурчту табабыз керек. Так, бул жагы бизде жалпы 180 болуш керек. Демек, бул жагы 180ден Y-ти кемиткенге барабар. Так, анда баардыгын кошобуз. X плюс 130 плюс 150. Так, плюс кийинки бурчубуз 180 минус Y барабар болуш керек. Бизде сынык сызыктар 1, 2, 3 3 көбөйтүлгөн 180 градус. Эсептейбиз. X плюс 150 130га 150 болсо 280 градус плюс 180 деп туралы минус Y барабар 380ге көбөйтсөк 540 градуска барабар. Жана X минус Y барабардан кийинки санды жазалы 540 минус 280 жана минус 180. Демек,
x минус y барабар. Бұл жағын кемітсек, бізде 540-тан 280-ді кемітсек, 260-260-тан 180-ді кемітсек, 80 градусқа барабар болады. Кейінгі мысалымыз. Бізде мынау бұрыш беріліп тұр. 160 градус екен, жаңағы бұл екеуі биссекторса екен. Биссекторса деген барабар деген. Мынау түссіз бұл биссекторса екен, демек бұл екі бұрышты тең екіге бөледі. Барабар бұрыштар екен. Жаңа бұл түссіздіктарымыз бір-біріне параллель. Бізде 160 градус беріліп тұр. Демек мынау екеуі бір жақты бұрыш. Екеуінің суммасы 180 бұрыш, 160 екен. Демек мынау бұрышымыз 20 градус. 20 азын бұрышты болса 180. Демек бұл жақ бұрыштарымыз 160, қарама-қарсы бұрыштар барабар. Жалпы 160 болуш керек. 160-ды 2-ге бөлсек 80 градустан. 80 градус мына жеріміздегі 80 градус екен. Анан бізде x бұрышын сұраған. 0 бұрыш менен 0 жалпы бұрышыбыз барабар. Демек x барабар болуш керек. Бізде 80 плюс 20 градус бар. X барабар демек 100 градус болуш керек. Мисал чыкты. Анда сегинчи мисалыбыз. Ушул менен мисалдарды аягына чыгып видеоға көңіл үшін рахмат. Егер сұраулар, ең етірі мисалдар бойынша сұрауларыңыз бар, ұсыныстарыңыздар болса комментарийде жазыңыздар, видео жаққан болса лайктардан басыңыздар.